Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Биз бүгүн аралыктан геометрия сабагын өтөбүз. Сабакты даярдаган Ош технологиялык университетинин Гуманитардык технологиялар колледжинин математика жана статистика кафедрасынын окутуучусу Омошова Айгүл Абдашимовна. Эрежелер: эшикке чыкпай үйдө болобуз жана тазалыкты сактайбыз. Өзүңөргө тынч отуруу үчүн шарт түзгүлө. Сабакка керектүү куралдарды даярдап алгыла. Жашоо бул 3 күн. Кечээ, бүгүн жана эртең. Кечээки күн өтүп кетти. Биз андан эч нерсени өзгөртө албайбыз. Эртеңки күн баштала элек. Балким башталбайт. Ошондуктан бүгүн татыктуу билим алууга аракет кылалы. Кийин өкүнүп калбашыбыз үчүн. Бүгүнкү сабактын темасы шаардын жана анын бөлүктөрүнүн көлөмү. Сабактын максаты: биринчи, планиметриянын материалдарын системалуу колдонобуз. Айлана жана тегерек, алардын элементтерин, касиеттерин, тиешелүү формулаларды пайдаланабыз. Экинчи, шаар жана анын бөлүктөрү боюнча түшүнүктөрүбүздү бышыктайбыз. Шаар менен сферанын байланышын билебиз. Үчүнчү, шаар жана анын бөлүктөрүнүн көлөмдөрүн эсептөөнү үйрөнөбүз. Төртүнчү, турмушта айлана чөйрөдөн шаар формасындагы заттардын көлөмдөрүн практикалык жумуштарда аткарууга көнүгөбүз. Күтүлүүчү натыйжалар: биринчи, айлана жана тегеректин аянтынын формулаларын көнүгүүлөрдү чыгарууда колдоно алсак. Экинчи, шаардын көлөмүн формуланы колдонуп чыгара алсак. Үчүнчү, тиешелүү ченөө жумуштарын практикада пайдалана алсак. Төртүнчү, өз алдынча иштөөгө жана интернет булактарын туура пайдаланууга калыптансак, анда бүгүнкү сабагыбыз максатына жетет. Өтүлгөндөрдү кайталоо. Биз мурдагы сабактарда шаардын бөлүктөрү жөнүндө билгенбиз. Шаар деп кандай геометриялык фигураны айтабыз? Шаар менен сфера кандай байланыштагы фигуралар? Шаардын тегиздик менен кесилиши кандай фигура болот? Шаардын бөлүктөрүн атагыла. Баарыбыз эске салдык. Демек, шаар деп тегеректи өзүнүн диаметринин айланасында айландыруудан алынган геометриялык фигураны айтабыз. Шаар менен сфера кандай байланыштагы фигуралар? Шаар сфера менен чектелген. Алар тыгыз байланыштагы фигуралар. Шаарга тиешелүү элементтери борбору, радиусу, сферанын да борбору, радиусу болуп эсептелинет. Шаардын тегиздик менен кесилиши кандай фигура болот? Шаардын тегиздик менен ар кандай кесилиши тегерек болот. Эгерде кесилиш диаметр, башкача айтканда борбор аркылуу өтсө, алынган тегерек
шардын чоң тегереги. Борбору аркылуу өтпөсө, шардын кичине тегереги деп аталат. Ал эми шардын бөлүктөрү болуп, шардык алкак, шардык катмар, шардык сегмент, шардык сектор жана башкалар эсептелгендигин билебиз. Бүгүнкү сабакта балдар шар жана анын бөлүктөрүнүн көлөмдөрүн эсептөөнү үйрөнөбүз. Шардын көлөмү. Радиусу r болгон шардын көлөмү v барабар 3/4 π r кубка барабар. Мында r шардын радиусу. Ал эми π санын жакшы билебиз. Ал айлананын узундугунун диаметрине болгон катышын. Башкача айтканда 3/14 барабар. Шардык сегменттин көлөмү. Шардык сегмент деп тегиздик аркылуу бөлүнүп алынган шардын бөлүгүн айтабыз. Шардык сегменттин көлөмүн төмөндөгү формула менен аныктайбыз. Мында r шардын радиусу. H шардык сегменттин бийиктиги. Ал эми π 3/14. Шардык сектордун көлөмү. Шардык сектор тегеректик секторду анын диаметринин айланасында айландыруудан пайда болгон айлануу телосу. Шардык сектордун көлөмүн төмөндөгү формула менен аныктайбыз. Мында r шардын радиусу. Ал эми h шардык сектордун бийиктиги. π барабар 3/14. Шардык катмардын көлөмү. Шардык катмар шарды кесип өтүүчү параллель эки тегиздиктин арасындагы шардын бөлүгү. Шардык катмардын көлөмүн төмөндөгү формула менен табабыз. Мында h шардык катмардын бийиктиги. A жана B негиздеринин радиустары. Ал эми π 3/14. Шар жана анын бөлүктөрүнүн көлөмдөрүн эсептөөчү формулалар менен тааныштык. Эми жогорудагы формулаларды колдонуп, көнүгүү чыгарууга өтөлү. Номер 1 көнүгүү. Шардын радиусу 6 сантиметр. Көлөмүн тапкыла. Көнүгүүнүн шарты боюнча шардын радиусу белгилүү. Ал 6 сантиметр. Шартын жазабыз. Берилди. Радиус табуу керек. Көлөм. Чыгаруу. Бизге шардын көлөмүн эсептөөчү формула белгилүү.
Формуланы жазабыз. Мында пи барабар 3,14. Көнүгүү чыгарууда пи санын маанисине көбөйтпөстөн пинин өзүн жазып колдонобуз. Формуладагы радиустун маанисин ордуна коюп, арифметикалык эсептөөлөрдү жүргүзүп, төмөндөгүдөй жоопту алабыз. Демек, радиусу 6 сантиметр болгон шардын көлөмү 288 пи сантиметр куб. Экинчи көнүгүү. Шардын көлөмү 523,5 дециметр куб. Шардын диаметрин тапкыла. Көнүгүүнүн шартын жазабыз. Берилди. Көлөм табуу керек, диаметр. Чыгаруу. Биз шардын көлөмүн эсептөөчү формуланы жазабыз. Белгилүү чоңдуктардын маанисин формулага коебуз. Бирок мында шардын көлөмү берилген. Формуладан бизге радиустун маанисин биринчи таап, андан кийин диаметрин табабыз. Анткени диаметр 2 радиуска барабар. Тиешелүү амалдарды жүргүзүү менен болжолдуу түрдө радиустун мааниси табылды. Диаметр болжолдуу түрдө 10 дециметр. Демек, шардын диаметри 10 дециметрге барабар. Кийинки көнүгүү. Эгерде шардын радиусун 4 эсе чоңойтсок, анда анын көлөмү кандай өзгөрөт? Шарт боюнча, берилген радиустагы шардын көлөмүн 4 эсе чоңойткондо, берилген радиустагы шардын көлөмү канча эсе чоңойгондугун табабыз. Маселенин шартын жазабыз. Мында чоңойгон шардын радиусу 4 рге барабар. Шардын көлөмүнүн формуласына чоңойгон шардын радиусун ордуна коебуз. Анда төмөндөгүдөй жооп келип чыгат. Демек, радиустары шардын көлөмүн 4 эсе чоңойткондо, анын көлөмү 64 эсе чоңойгондугун көрдүк. Номер 4. Жердин көлөмү айдын көлөмүнөн канча эсе чоң болот? Жердин диаметри болжол менен 13.000 километр. Айдын диаметри 3,5 километр деп кабыл алсак. Чыгаруу үчүн шардын көлөмүнүн формуласын пайдаланабыз. Формулада
диаметр берилгендиктен биринчи радиустарын таап алабыз. Андан кийин радиустун маанисин коебуз. Биринчи жердин көлөмүн эсептейбиз. Андан кийин айдын көлөмүн эсептейбиз. Жердин көлөмү айдын көлөмүнөн канча эсе чоң экендигин эсептеп таптык. Демек, жердин көлөмү айдын көлөмүнөн 64 эсе чоң. Көнүгүүлөрдүн чыгарылышы баарыңарга эле түшүнүктүү болуп жатат деген үмүттөмүн. Эми балдар, дүйнөдө биз билгибиз келген кызыктуу нерселер көп. Мен силерге кызыктуу нерселер жөнүндө маалымат бергим келди. Дүйнөдөгү эң чоң саат исламдын эң касиеттүү шаары Меккедеги саат. Саат тетиги орнотулган имараттын бийиктиги 601 метр. Ишке кирген бул сааттын 4 циферблаты дүйнөнүн 4 бурчун караткандай орун алган. Суусуздукка чыдамдуулугу жагынан чычкан төөдөн ашат. Ирландия, Исландия, Гренландия жана Антарктидада бир да жылан жок. Эми балдар, көнүгүү чыгаруун уланталы. Номер 5. Шар борборунан 8 сантиметр аралыкта, радиусу 6 сантиметр болгон тегиздик менен кесилген. Шардын көлөмүн тапкыла. Маселенин шартын түзөбүз. Маселенин шартына жакшылап көңүл бурабыз. Чимеде көрсөтүлгөндөй, шардын борборунан 8 сантиметр аралыкта тегиздик менен кесилиште пайда болгон тегеректин радиусу 6 сантиметр. Чыгаруу. Көнүгүүнүн шартында шардын көлөмүн табуу үчүн шардын радиусу белгисиз. Ошондуктан шардын радиусун табуу үчүн тик бурчтуу, үч бурчтукту көрүп турабыз. Мында O1 90 градуска барабар. Тик бурчтуу үч бурчтуктун O1 жана кесилиштеги тегеректин радиусу катеттери болгондуктан Пифагордун теоремасын пайдаланабыз. Теорема боюнча радиусту таап алдык. Радиус 10 сантиметр. Эми шардын көлөмүнүн формуласы V барабар 3/4 πr куб боюнча радиустун ордуна коюп, шардын көлөмүн эсептеп чыгарабыз. Демек, шардын көлөмү 3/400 π сантиметр куб. Номер 6 көнүгүү. Радиусу 6 сантиметр болгон шардын көлөмүндөй көлөмгө ээ болгон радиусу 2 сантиметр болгон шардан канчаны алууга болот? Шартын түзөбүз.
чыгаруу. Шардын көлөмүн эсептөөчү формуланы жазабыз. Биринчи, радиусу 6 сантиметр болгон шардын көлөмүн формуланы колдонуп эсептейбиз. Экинчи, радиусу 2 сантиметр болгон шардын көлөмүн формуланы колдонуп эсептейбиз. Андан кийин радиусу 6 сантиметр болгон шардын көлөмүнүн радиусу 2 сантиметр болгон шардын көлөмүнө болгон катышын эсептейбиз. Демек, радиусу 6 сантиметр болгон шардын көлөмгө ээ болгон радиусу 2 сантиметр болгон шардан 27-ни алууга болот. Номер 7. Радиусу 10 сантиметр болгон шардын борборунан 4 сантиметр аралыкта жаткан тегиздик аркылуу бөлүнүп алынган шардык сегменттин көлөмүн тапкыла. Биз шардык сегменттин көлөмүн табышыбыз керек. Маселенин шартын жазабыз. Чыгаруу. Шардык сегменттин көлөмүнүн формуласын жазабыз. Шардык сегменттин көлөмүнүн формуласында шардык сегменттин бийиктиги берилген. Бирок бизге көнүгүүнүн шартында бийиктиги берилген эмес. Биринчи, шардын сегменттин бийиктигин таап алабыз. Ал үчүн шардын радиусунан шардын борборунан 4 сантиметр аралыкты кемитебиз. Шардык сегменттин бийиктиги 6 сантиметр. Шардык сегменттин көлөмүнүн формуласына тиешелүү чоңдуктардын маанисин коюп, эсептеп, төмөнкү жоопту алабыз. Демек, шардык сегменттин көлөмү 288 пи сантиметр куб. Номер 8. Шардын диаметринин 0,1 бөлүгүнө барабар болгон шардык сегменттин көлөмү шардын көлөмүнүн канча бөлүгүн түзөт? Мында шардын диаметрин 10 сантиметр деп алалы. Анда сегменттин бийиктиги 10 көбөйтүлгөн 0,1 болору белгилүү. Маселенин шартын жазалы. Чыгаруу. Шардык сегменттин көлөмүнүн шардын көлөмүнө болгон катышы боюнча шардык сегменттин көлөмү шардын көлөмүнүн канча бөлүгүн түзө тургандыгын табабыз. Биринчи, шардык сегменттин көлөмүн формула боюнча белгилүү чоңдуктардын маанилерин ордуна коюп эсептейбиз. Экинчи, шардын көлөмүнүн формуласы менен шардын көлөмүн эсептейбиз. Үчүнчү, шардык сегменттин көлөмүнүн шардын көлөмүнө болгон катышын эсептеп чыгаруу менен төмөндөгүдөй жоопко ээ болобуз. Демек, шардын диаметринин 0,1 бөлүгүнө барабар болгон
Сегменттин көлөмү шардын көлөмүнүн 250дөн 7 бөлүгүн түзөт. Балдар, силер менен бүгүн биз шар жана анын бөлүктөрүнүн көлөмдөрүн берилген формулалар аркылуу эсептөөнү үйрөндүк. Эгер түшүнүксүз суроолор болсо, мага кайрылгыла. Мен силерден жооп күтөмүн. Тапшырма. Төмөндөгү маселелерди чыгаргыла. Шардын радиусу 12 сантиметр. Көлөмүн эсептегиле. Экинчи маселе. Шардын борборунан 4 дециметр аралыкта өткөн тегиздик радиусу 3 сантиметр кесилишти аныктайт. Шардын көлөмүн тапкыла. Маселелерден сырткары бул тапшырмаларды да алгыла. Элибиздин улуттук баалуулуктардын бири көчүп конууга ыңгайлуу болгон боз үйнөн да шардын бөлүктөрүн кездештирүүгө болот. Боз үйдүн эмеректеринен шар жана анын бөлүктөрү сыяктуу фигураларды таап жазгыла. Кийинки тапшырма. Өз алдынча ченөө жумуштарын жүргүзүп, көлөмдөрү барабар фигуралар барабар көлөмгө ээ боло тургандыгына тажрыйба жүргүзгүлө. Барабар көлөмдөгү кубтун, шардын, призманын же параллелепипеддин моделдерин алгыла. Аларды кум, суу, дан сыяктуу нерселер менен толтуруп, тыянак чыгаргыла. Бул тапшырмалардын жоопторун мен WhatsApp группадан күтөмүн. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.